Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы жана сабагыбыздын темасы өз алдынча разряддын түрлөрү, плазма жана анын колдонушу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө өз алдынча разряддын түрлөрү жана плазма менен кеңири таанышасыңар. Өз алдынча разряддын түрлөрүн салыштырасыңар жана өз алдынча разряддын жана плазманын колдонуш аймактарын билесиңер. Сабакта кездешүү үчүн негизги түшүнүктөрдү да кайта кетели. Булар өз алдынча разряд, учкун разряды, таажы разряды, электр жаасы, бүлбүлдөө разряды жана плазма. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабакта силер менен өз алдынча эмес разряд түшүнүгүн карадык элек. Ал үчүн экспериментти дагы көргөнбүз. Бул экспериментте силер көрүп тургандай, зарядталган электрометрге бириктирилген эки пластинаны, башкача айтканда бул аба конденсаторунун ролун аткарат. Ушул эки пластинанын ортосуна качан биз жалынды жакындатканда электрометр разрядталганын байкаганбыз. Ага чейин электрометр разрядталбастан зарядталган боюнча калган. Эмне үчүн ушул жалынды жакындатканда электрометр разрядталууга дуушар болгон? Анткени жалынды жакындатуу менен эки пластинанын ортосундагы абаны иондоштуруп, ал жердеги аба же болбосо газ өткөргүч болуп калат. Ошондуктан бул жерде электрометр разрядталып, бул эки пластинанын ортосунда электр разряды жүргөндүгү же болбосо электр тогу өткөндүгү байкалган балдар. Ошондой эле ошол эксперименттин экинчи бөлүгүндө биз бир аз шартты өзгөртүп, өз алдынча разрядты дагы алганбыз. Бул шарт кандайча өзгөртүлдү? Демек, ошол эки пластинанын ортосундагы аралыкты жакындатуу менен кандайдыр бир чекте сырткы иондоштургучсуз эле өз алдынча разряд алынгандыгы байкалган. Мына бул разряддын түрү биз айтып кеткендей, өз алдынча разряд деп аталат дегенбиз. Демек балдар, өз алдынча разряд дегенибиз эмне? Сырткы иондоштургучтарсыз эле өз алдынча ишке ашкан газдардагы электр тогу өз алдынча разряд деп аталат. Эми ушул өз алдынча разряддын бир канча түрү бар экен. Мына ушул ар бир разряддын түрүнө токтолуп, ал жөнүндө видеону да көрөбүз. Азыр болсо кандай түрлөрү бар экен, кана ошону карап көрөлү. Демек, өз алдынча разряддын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Биринчиси учкун разряды, экинчиси жаа разряды, үчүнчүсү бүлбүлдөө разряды жана төртүнчүсү таажы разряды. Эми балдар, ушул ар бир разрядка кеңири токтолуп өтөлү. Биринчиси учкун разряды. Учкун разрядын биз жаратылышта кеңири кездештиребиз. Анткени баарыбыз билебиз, жамгыр жаап жайында өзгөчө, чагылганда. Демек, мына ушул чагылгандын өзү учкун разрядынын бирден бир мисалы болуп саналат. Ошондой эле ар бирибиздин мектептеги физика кабинетиндеги электрофордук машинанын эки разрядтагыч шаригинин ортосундагы учкун дагы, демек, учкун разрядынын түрү болуп эсептелинет экен. Ошондой эле электр тогун бөлүштүргүч станциялардагы учкундардын чыгышы дагы ушул учкун разрядынын бирден бир мисалы боло алат экен. Демек, бул учкун разрядынын пайда болуу шарты кандай? Атмосфералык басым кошулган жогорку чыңалуу. Демек, жаркырак каналдар түрүндө, мына силер көрүп тургандай, чагылгандагы каналдар түрүндө көрүнөт. Демек, буга мисалы колдонуш катары же болбосо мисалы катары чагылганды, конденсатордун разряды ортосундагы аны дагы жогорку эксперименттен көрдүк. Ошондой эле сүрүлгөн беттердин электрленишинде дагы учкун разрядын көрө алабыз. Мисалы, кечинде караңгыда силер өзүңөрдүн кийимиңерди чечип атканда дагы чартылаган үндү угасыңар, эгерде караңгы болсо анда ал жерден учкундарды көрөсүңөр. Мында дагы балдар ушул учкун разрядынын мисалын көрө алат экенсиңер. Учкун разрядын чагылдырган видеону көрөлү дагы, андан кийин кийинки разряддын түрүнө өтөлү. Анда эмесе видеого көңүл
Мына балдар. Демек, учкун разряды лабораториялык шартта жана табиятта кандай алынарын көрдүңөр. Негизи кандай гана разряддын түрү болбосун, ушул разрядды алууда сөзсүз түрдө оң зарядталган жана терс зарядталган электроддордун болушу шарт. Жана алардын ортосунда аба же болбосо ушуга окшогон кандайдыр бир газ болуш керек. Анан ушул газ аркылуу албетте биз разряддарды байкай алат экенбиз. Эми ушул газдардагы басымдын чоң болушу, ал жердеги электр талаасынын чоң же кичине болушуна жараша биз ар кандай түрдөгү разряддарды байкайт экенбиз. Анда эмесе кийинки разряддын түрүнө өтөлү. Бул разрядыбыз жаа разряды деп аталат. Эмне үчүн жаа разряды деп аталганы силер көрүп тургандай, мынакей сүрөтүнөн жаа формасында болгондуктан бул разряддын түрү жаа разряды деп аталат экен. Пайда болуу шарты катоддун бетиндеги термоэлектрондук эмиссия кубулушунан алынат. Мындагы ток күчү 10 амперден 100 амперге чейин чоң болот. Колдонушу прожекторлордо, металлды кесүү жана ширетүүдө кеңири колдонулат. Ошондой эле металлды эритүү үчүн мештерде дагы кеңири колдонушка ээ экен балдар. Азыр болсо ушул жаа разрядындагы чагылдырган видеого көңүлүңөрдү бурам. Мына балдар. Жаа разряды өзү эле айтып тургандай, бул жердеги разряддын формасы жаа түрүндө болгондуктан жаа разряды же болбосо электр жаасы деген атталган экен. Анда эмесе андан ары кетели, кийинки разряддын түрү кандай аталат? Кийинки разрядыбыз бүлбүлдөө разряды деп аталат. Бүлбүлдөө разряддын аты, пайда болуу шарты төмөнкү басымда алынат бул разряд жана электр талаасынын жогорку чыңалышында алынат. Демек, колдонушу иондук жана электрондук рентген газ разряддык түтүкчөсү газ лазерлеринде кеңири колдонушка ээ. Силер көрүп тургандай, демек, көрүнөк жарнактарды кооздогон неон лампалар деп коебуз. Ошол неон лампалардын баарысында, демек, мына ушул бүлбүлдөө разрядын көрөт экенбиз балдар. Демек, азыркы кезде ушул жарнак жана көрүнөк жаатында абдан кеңири колдонушка ээ болгон неон лампаларындагы колдонулуп аткан разряддын түрү мына ушул бүлбүлдөө разрядынын өзү болуп саналат экен. Анда эмесе бүлбүлдөө разряды жөнүндө дагы видео тасманы көрөлү, андан кийин сабагыбызды уланталы. Мына балдар. Демек, бүлбүлдөө деп өзү эле айтып тургандай, мурунку разряддардан айырмасы. Мисалы, учкун разрядында силер көргөндөй, чартылаган, чагылган сыяктуу үзгүлтүктүү алынат. Же болбосо, жаа разрядынан көргөндөй, жаа формасында эмес, бүлбүлдөө разряды кандай?
демек бүлбүлдөп күйгөн от сымал кичинеден күйүп турган оттун жалыны сымал бүлбүлдөп алынган көрүнүштөгү разряд экен балдар. Ошондуктан мунун аты бүлбүлдөө разряды деп аталган экен. Эми албетте разряддын түрлөрүнүн акыркысы болгон таажы разрядына кайрылалы. Разряддын аты таажы разряды деп аталат. Пайда болуу шарты атмосфералык басым учурунда, же болбосо атмосфералык басымга барабар басымда жана күчтүү бир тектүү эмес электр талаасында пайда болот. Колдонушу газ аралашмаларын тазалоочу фильтрлерде абдан кеңири колдонушка ээ болот. Ошондой эле биз колдонуп жүргөн лазердик принтерлерде, автомобилдердин күйгүзгүч свечалары деп коебуз, күйгүзгүч шамдарында, ошондой эле дагы азыркы кезде абдан популярдуу болуп аткан мисалы өсүмдүктөрдүн же болбосо жаныбарлардын мынакей аурасы деп коебуз, ошого окшогон сүрөттөлүштөрдү алууда мына ушул таажы разряды кеңири колдонушка ээ экен. Анда эмесе ушу таажы разрядындагы көрсөткөн видеого көңүл буралы дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Мына балдар, биз силер менен ушул электр разряддарынын түрлөрү жөнүндө жетишээрлик маалымат алдык деп ойлойм. Эми ушул айтылгандарды бир суроо менен бышыктап алалы дагы, андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Төмөнкү басым кошулган электр талаасынын жогорку чыңалышы шартында алынган разряд кандай аталат? Биринчи учкун разряды, экинчи бүлбүлдөө разряды, үчүнчү таажы разряды, төртүнчү жаа разряды. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп бүлбүлдөө разряды экен. Демек төмөнкү басымда жана электр талаасынын жогорку чыңалышында алынган разряддын түрү албетте бүлбүлдөө разряды болуп саналат экен балдар. Кандай гана разряд болбосун, ушул разряддарды алуудагы газдын өзгөчө абалы болгон плазма деп аталган түшүнүккө кайрылалы. Деги эле плазма дегенибиз эмне экен балдар? Биз билгенде газдын негизги 3 агрегаттык абалы бар дейбиз. Алар катуу зат, суюктук, газ жана биз азыр айта турган 4-чү абалы плазма эсептелинет экен балдар. Бул абалдар жөнүндө байыркы философтор дагы айтып келишкен. Алар жер, суу, аба жана от деп белгилешкен. Бул жерде жер түшүнүгү менен катуу заттарды, суу түшүнүгү менен суюктуктарды, ал эми аба түшүнүгү менен газдарды беришкен.
Ал эми албетте от түшүнүгү менен биз азыр айта турган плазмалык абалды беришкенге аракет кылышкан деген божомолдоо болор бар балдар. Демек, эмне үчүн от? Анткени заттын плазмалык абалы балдар өтө жогорку температурада алынат экен. Демек, эгерде мына силер көрүп тургандай сүрөттөн улам кызыл сызык менен температуранын жогорулашы берилген. Демек, катуу затты температураны бере берсек, температуранын жогорулашы менен ал суюктукка айланат. Андан ары дагы температураны жогорулата берсек, ал газга айланат. Ал эми газды дагы температурасын жогорулата берсек, анда ал акыры барып нейтралдуу атомдор электрондон ажырап, оң иондор жана электрондорго ажырап, башкача айтканда газ иондошуу абалына келет дагы. Бул абалды биз плазмалык абал деп айтат экенбиз. Демек, плазма бул нейтралдуу атомдордон жана молекулалардан жана зарядталган бөлүкчөлөрдөн, мында электрондор жана иондор турган жарым жартылай же толугу менен иондошкон газ плазма деп аталат экен. Плазма грек сөзү которгондо жабыштырылган же калыпка салынган дегенди түшүндүрөт балдар. Негизи иондошкон деп атабыз. Иондошкон дегенибиз эмне эле? Газдардын нейтралдуу бөлүкчөлөрүнүн же болбосо нейтралдуу атомдордун электрондорго жана оң иондорго ажырашы албетте иондошуу деп аталат. Мына ошо газдардын иондошуусунан биз плазма деген заттын өзгөчө абалын алат экенбиз. Эң биринчи жолу плазманы англиялык окумуштуу физик жана химик Уильям Крукс 1879 жылы ачкан. Ал эми ал ачкан абалдагы газды плазма деп атоо Ирвинг Лэнгмюр америкалык химикке таандык. Ал 1928 жылы кандын плазмасына окшоштуруп бул затты электроддордун жанында алынган, башкача айтканда оң иондорго жана терс электрондорго бөлүнгөн заттын абалын плазма деп атаган экен балдар. Эми ушул плазманын негизги өзгөчөлүгү болуп башка заттардан анын квази нейтралдуулугу эсептелинет. Башкача айтканда, плазманы түзгөн оң зарядталган бөлүкчөлөрдүн саны болжол менен терс зарядталган бөлүкчөлөрдүн, башкача айтканда электрондордун санына барабар. Плазма негизи кеңири таралган типтери азыркы кездеги, айта кетсек, булар жасалма жол менен алынган плазма, жер шартында алынган плазмалар. Буларга мисал үчүн плазмалык кыймылдаткычтарда колдонулган плазма, атом бомбасында колдонулган, ошол атом бомбасы жарылганда жап-жарык жарык чыгат шар, мына ошол шардагы плазма болуп саналат. Жана неон лампаларында колдонулган плазмалар. Жердеги табигый плазма буга чагылган, түндүк жаркыроо жана башка ушул сыяктуу курулуштар кирет. Жана космостук жана астрофизикалык плазма. Бул болсо күндөгү жана башка жылдыздардагы түпкүрүндө термоядролук реакциялардын жардамында алынган газ абалы плазма болуп саналат экен, ушул плазма. Ошондой эле плазмалар температурасы боюнча дагы төмөнкү температурадагы плазма жана жогорку температурадагы плазма болуп экиге бөлүнөт. Төмөнкү температурадагы плазма бул миллион кельвинден кичинекей температуранын барысы төмөнкү температурадагы плазмага кирет да, ал эми миллион градустан жогорку температурадагы плазмалар жогорку температурадагы плазмага кирет. Мына мисалдарында көрүп атасыңар, жөнөкөй жалындан баштап үйүбүздө колдонулган, мисалы кооздук үчүн алынган плазмалык шар, жана металлдар ширеттүүдө кеңири колдонулган плазманын түрү, булардын барысы төмөнкү температурадагы плазма. Ал эми жогорку температурадагы плазма, албетте биз жогоруда эле айтып кеткендей, күн же башка жылдыздардын түпкүрүндө миллион, 10 миллиондогон градус Цельсияда алынган плазмалык газ. Ошондой эле лазердик түзүлүштөрдө дагы колдонулат жана энергетикада термоядролук, башкарылуучу термоядролук реакторлордун негизги принциби дагы ушул жогорку температурадагы плазманы башкаруу менен ишке ашат экен балдар. Плазманын колдонушун айта кетсек, албетте азыркы кезде илим жана техникада плазма кеңири колдонушка ыя. Алар мисалга металлургияда, ширеттүү кесүүдө, тиричилик техникасында, медицинада кеңири колдонушка ыя, энергетикада биз жогоруда айтып кеттик, космонавтикада жана аскер куралында, ошону менен бирге тиричиликте дагы биз плазманы кеңири колдонот экенбиз балдар. Мына плазма деген эмне деген суроого жооп ала алдыңар деп ойлойм балдар. Азыр болсо ушул айтылгандардагы бир суроо менен бышыктайлы дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Плазма абсолюттук вакуумда алынышы мүмкүнбү? Биринчи, алынат. Экинчиси, алынбайт.
Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте алынбайт. Эмне үчүн? Анткени плазма бул албетте нейтралдуу атомдор, ошо нейтралдуу атомдордун ажырашы, башкача айтканда иондошуусунан алынат. Ал эми абсолюттук вакуумда албетте эч кандай заттын атомдору кездешпейт. Андыктан абсолюттук вакуумда плазма эч качан алынбайт экен балдар. Сабагыбызды жыйынтыктайлы балдар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен өз алдынча разряддын түрлөрү менен тааныштык, өз алдынча разряддын түрлөрүн салыштырдык жана плазма деген эмне, анын колдонулуш аймактарын көрдүк. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.